Адамзат мезгили менен түркүн сыноолорду башынан өткөрүп келет. Ал сыноолор согуш, токчулук, тынчтык же ырбаган чатак жана жер бетин каптаган оору түрүндө болушу мүмкүн. Оору дүйнөгө массалык түрдө тараганда пандемия учуру деп жарыяланат. Буга чейин жер бетинде миллиондогон өмүрлөрдү алган жугуштуу оорулар болуп келген. Алар 20-кылымда 300-500 миллион адамдын өмүрүн алган черная оспа, чечек оорусу, 541-700 жылдар аралыгындагы Египеттеги, 1346-1353 жылдардагы Кытай жана Европадагы, 1894-1904 жылдардагы Кытай жана Индияда күчөгөн чума оорусу. Холера илгертеден бери жергиликтүү оору болуп келген. Бирок 19-кылымда 19 миллион адамдын өмүрүн алган эң кеңири жайылган жана өлүмгө алып келүүчү оорулардын бири болгон. Холеранын айынан дүйнөдө 7 жолу пандемия жарыяланган. Андан кийинки коркунучтуу оорулардын түрүн тиф толуктайт. Тиф бул жогорку температуранын жана мас абалынын фонунда психикалык бузуулар менен коштолгон кээ бир жугуштуу оорулардын жалпы аталышы. Биздин заманга чейинки 430-427 жылдарда пайда болгон бул оору Биринчи дүйнөлүк согушка чейин уланып, Россияда жана Польша жергесинде гана 30 миллионго жакын адам ооруп, анын 3,5 миллиону каза болгон. Курч респиратордук вирустук инфекциялар тобунун вирусунан келип чыккан дем алуу жолдорунун курч инфекциялык оорусу сасык тумоо деп аталат. Учурда антигендик спектр боюнча айырмаланып, тумоо вирусунун 2000ден ашык варианты аныкталган. Ал эми бул сасык тумоонун жер бетин чөгөлөткөн бир канча коркунучтуу түрү бар. Алар испан тумоосу, Азия тумоосу, Гонконг тумоосу, куш тумоосу жана чочко тумоосу. Андан кийинки дагы бир жукуштуу оору туберкулез. Кох тайыкчасын секунда сайын кимдир бирөө аны жуктуруп алары айтылат. Бул жашыруун инфекциялардын болжол менен 5-10% оорунун активдүү фазасына өтөт. Натыйжада тиешелүү дарылоо болбосо, анын курмандыктарынын жарымынан көбүн өлтүрөт. Адам өмүрүн кыйган оорулардын катарын безгек оорусу толуктайт. Безгек тропикалык жана субтропикалык аймактарда, анын ичинде Америкада, Азияда жана Африкада кеңири таралган. Жыл сайын болжол менен 350-500 миллион безгек оорусу катталат. Анын 1,5-3 миллиону өлүм менен аяктайт. 2002 жылы 763-917 жаңы учур аныкталган пес оорусунан дүйнө жүзүндө ооруган 1 миллиондон 2 миллионго чейин адам майып деп эсептелет. ВИЧ – адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу, бул узак инкубациялык мезгил менен ооруну пайда кылат. ВИЧ инфекциясы анын акыркы баскычы иммундук жетишсиздик синдрому СПИД деп аталат. ВИЧ жана СПИД эң көп жабыркаган өлкөлөрдө пандемия экономикалык өсүшкө жана жакырчылыктын өсүшүнө түрткү болууда. Бул жогоруда аталган жугуштуу оорулар Кыргызстандын аймагында дээрлик катталган эмес жана Кыргызстан 2020 жылга чейин пандемияга кирген эмес. 2020 жыл дүйнө жүзү, анын ичинде Кыргызстан үчүн чоң сыноолордун жылы болду десе болот. Расмий түрдө COVID-19 оорусу 2019 жылдын декабрь айында Ухань шаарында башталган. Биринчи илдетке чалдыккан адамдар экзотикалык жаныбарлар жана алардын эти сатылган жергиликтүү базарга барышкандыгы, вирус жапайы жаныбарлардан адамдарга жугушу мүмкүн экени маалымдалды. Эксперттер чындыгында жугуштуу оорулар эртерээк башталышы мүмкүндүгүн, бирок расмий түрдө тастыкталбагандыгын билдиришет. Аталган жаман оору алгач Кытайда жаралганда, ал Кытайдын гана өз саясаты мусулмандарга бул оору жетпейт экен дегендер да чыкты. Бул туурасында диний аалым Кадыр Маликовдун пикирин өзгөртүүсүз беребиз. Мисалы, орто кылымдарда оорулар жибек жолу аркылуу өтүп, бубон чумасы менен ооруп, Орто Азиядагы 10 миңдеген мусулмандар да каза болгон. Самаркандда жана Бухарада карантин түшүнүгүн алгачкылардан болуп, мусулман дарыгери Илимпос Курандын хафизи Абу Али бин Сина киргизген таң калыштуу эмес. Базарлар убактылуу жабылып, мечиттерде жума намаз окууга тыюу салынган. Маска сыяктуу кийилген, сирке дезинфекциялоо үчүн колдонулган. Андан кийин бубон чумасы биз аркылуу Европага дагы жайылды. Ислам дини боюнча ооруну сыноо да, жаза да катары караса болот. Жакшы менен жамандын айырмасын бир гана Алла билет. Андан тышкары Сауд Аравиясы коронавирустун жайылып кетишинен коркуп, бардык ажыларга, анын ичинде кыргызстандыктарга да чакан ажылык кылуу үчүн чек араларын жапты. Болбосо алар мусулмандар коронавируска чалдыгышпайт, алар ыйык шаарларда жайгашкан деп чыгышты. Бирок алар исламга ылайык чара көрүштү. Бардыгы коронавирустун жайылышынан чочулашат. Айрымдар вирус динге ишенгендерге таасир этпейт жана мусулман эместер Аллахтын жазасы катары ал оору менен ооруп жатышат деп исламга шилтеме берүү менен адепсиз
эмес чечмелеп алектенгендер дагы бар. Эң коркунучтуу бул вирустун өзү эмес, адамдардын процесстерге болгон жеңил мамиле жана түшүнүгү. Башкача айтканда, диний сабатсыздык өтө кооптуу адашууга жана караңгылыкка алып келет. Алгач логикалык ой жүгүртүүнү жана илимий көз караш менен мамиле кылууга чакырам. Бул нерсени ислам дини да талап кылат. Биринчиден, ар бир адам вирус менен ооруйт. Анткени бул оору мусулмандар, азиялыктар, европалыктар баарысы ооруйт. Гигиенада ооруларды дарылоодо жана алдын алуу тууралуу пайгамбарыбыздын сүннөтү бар. Биз тишенгендерди ооруларга туура эмес мамиле кылуу жана алдын алуу чараларын көрүп, андан соң Аллахка таянуу керектигин үйрөнө турган убакыт эмеспи. Азыр коронавирустун жайылышы көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө катталды. Жараткан баарыбызды оорулардан сактасын, деп билдирет Кадыр Ажи Маликов. Эми дүйнө жүзүнө сереп салалы. Коронавирус АКШда. Коронавирустук тесттер азыр бардык америкалыктар үчүн акысыз. Бирок эгерде сизден COVID-19 табылып, дарыланууга муктаж болсоңуз, ооруканадагы эсептер америкалыктар үчүн $10,000 оңой эле алып кетиши мүмкүн. Эгерде сизде камсыздандыруу болсо дагы. Коронавирус менен ооруканага жаткырылгандар, эгерде алар камсыздандырылбаса же алардын камсыздандыруу компаниясы тармактан тышкары деп эсептелген жардамды алышса, анда $42,486 $74,310 чейин төлөйт, деп Fair Health көз карандысыз коммерциялык эмес уюму билдирген. Абал бир гана Кыргызстанда гана эмес, Европада дагы курчуй баштаганы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кулак кагыш кылып айтып жатат. Европа регионунда коронавируска кабылгандардын саны кескин өсүп жатат. Өзгөчө Францияда COVID-19 вирусуна кабылгандардын саны жогорулады. Бул өлкөдө бир күндүн ичинде 30 000 киши вирусту жуктурган. Учурда Париж жана башка шаарларда коменданттык саат киргизилди. Жана кайра жандандыруу бөлүмүндө орундар абдан аз калды. Ал тапта Улуу Британия Лондон шаарындагы карантин чектөөлөрүн күчөттү. Бул өлкөдө бир күндүн ичинде 18 жаңы учур катталып, 138 киши көз жумду. 17 октябрдан тарта Франциянын борбору Парижге жана бир катар чоң шаарларына коменданттык саат киргизилди. Чектөөлөр 22 миллиондой калк жашаган аймактарда аз дегенде бир айга созулары айтылып жатат. Маалыматка ылайык, коменданттык саат 21:00 таңкы 6:00 чейин аралыкта болот. Коменданттык саат учурунда себепсиз сыртка чыккандарга €135 айыппул салынары айтылууда. Германиянын канцлери да өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу үчүн барлар менен ресторандар саат 23:00 жабылуусу керектигин жарыялады. Соңку күндөрү Орусияда 15 000ден кем эмес жаңы учур катталууда. Жалпы жуктургандардын саны 1,415,116 адамга барабар. Казакстандын 3 облусунда кайрадан карантин күчөтүлдү. Бул аймактардагы кырдаал жаз мезгилиндеги бүткүл Казакстандагыдай болууда. Көпчүлүк ишканалардын жумуш убактысы кыскарып, коноктосууга, конокко барууга тыюу салынды. Эми спорт залдар иштебейт. Азык-түлүк дүкөндөрүнүн жана базарлардын иштөө убактысы кыскартылып, айрым жайларда кайрадан өткөрмө пункттары орнотулду. Жергиликтүү бийлик азырынча бул эң катаал чаралар эместигин жана алар кеминде 2 жума бою күчүндө болорун белгилешти. Эми Кыргызстанга өтөлү. Республикада 19 октябрга карата 482 жаңы учур катталды. Бишкек менен Ош шаары COVID-19 вирусунун очогуна айланып бара жатат, деп коңгуроо кагууда. Айрым адистер. Күн сайын коронавируска кабылгандардын саны өсүүдө. Коронавирус туу чокусуна жетип, канча мекенде шилдетти жеңе албай көз жумган унутуп калгандайбыз. Коомчулук жана жарандардын көңүл кош мамилеси, кайдыгерлик вирусту күчөтүүдө. Эгерде тояштар, эл көп чогулган иш-чараларды, нааразычылык акцияларын токтотпосок, илдеттүү ооздуктай албай, көзгө көрүнбөгөн вирус менен күрөшүү кыйынчылыктарды жаратары талашсыз. Андыктан жеке гигиеналык эрежелерди сактап, эл көп чогулган жайлардан оолак болуп, өз ден соолугуңузга кам көрүңүздөр.